Бул сентябрь айында ошо осколкко чачырганда ошо тешилген жерлер. Максат айылында 26 жылдан бери жашап келген Гүлайым Саттарова буга чейин тажик кошуналары менен карым-катнаш жакшы болгонун айтат. Акыркы 10 жылдан бери мамиле бузулуп, чыр-чатактар көбөйгөн. Өткөн жылдары кандуу окуялар жергиликтүүлөрдүн психикалык саламаттыгына да каттуу зыянын алып келгенин айтат. Биз стрессте аябай түшүп, аябай чүңкүп кеттик. Көптөр энди үйүн ташап Бишкектерге кетип калды, туугандарынан кетип калды. Ошол маалда бул МСФ чек арасыз дарыгерлер уюму келип калып бизди окутту. Февраль айынан баштап окудук. Баштап окууга барганда ушунчалык стрессте эдик да. Эч неме жок. Анан ыйлагың эле келе берип, башың ооруп берсин. Чек арасыз дарыгерлер уюму жаңжал болгон аймактарда чүнчүп калган адамдар үчүн психологдордун жардамынын мааниси чоң дешет. Көңүл бурулбай калса, бара-бара оор залакасын тийгизиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө да болуп өткөн окуялардын залакасы жоюла электигин айтышты. Биз бүгүнкү күндө ошол элдерге, Максат айылынын негизинде Самаркандек кулундуу тараптардагы элдерге психологиялык ден соолук боюнча сабактарды өткөрүп жүрөбүз. Бул мисалы кандай кылганда стресстен чыгыш керек, кандай кылганда биз стресстен арылабыз. Анан ал жакта биз маалыматтын бөлүшкөн маалыматтардын бирөөлөрү бул мисалы эң негизинен эле адамдар өзүнө эмне жагат, ошону аткаруу. Бул өзүнө эмне жагат дегенде ар кимдин мисалы ар кандай стресстен чыгуу жолдору бар. Жергиликтүүлөр мурдатан эле психикалык жардамды айылдагы молдодон же элдик табыптардан алышчу. Ага карабай дагы деле адамдардын мүнөзүндө өзгөрүүлөр байкалып, чоочулоо, уйкусуздук менен жабыркагандар бар. Андыктан айылда такай иштей турган психологдор болсо дешет. Биздин айылыбызга психолог, негизги штатный психолог болсо эң жакшы болмок. Себеби биз дайыма кандай десем чыңалууда, коркууда жашайбыз. Ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге дайыма психолог керек. Белгилеп өтсөк, чек арасыз дарыгерлер уюму Баткен жана Лейлек райондорундагы чек арага жакын жашаган тургундардын психикалык ден соолугуна кам көрүү максатында 5 жолу окутуу семинарларын жүргүзгөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.